Ош шаарындагы гүлдөр суук түшкөндө жылуу жайга алынып келип, кайра жазында дал ушул жерден чыгарылат. Биз бүгүн Оштогу жашылдандыруу жана көрктөндүрүү ишканасынын ишмердүүлүгү, жазгы пландары жана жумушчулары жөнүндө баяндайбыз. Тажы Турсункулова Ош шаарындагы жашылдандыруу жана көрктөндүрүү ишканасында эң көп убакыттан бери иштеген айымдардын бири. Анын гүл өстүрүп иштеп баштаганына 45 жылдан ашты. Бул ишканага ал 21 жашында келген. Азыр 65 жашта. Көпчүлүк убактысын гүл өстүрүүгө арнаган айым гүл өз убагында көңүл бурууну талап кылат дейт. Эгилип турган жеринен сууруп апарып эксең, өзүнүн жок дегенде бир апта жаман болуп өзүнө келе албай калат дагы. Мындай жалбырактары саргайып, өзүнө келиш кыйын. Бул ушундай стакандарга эгип апарып отургузганыбыз өтө ыңгайлуу болот. Себептен стакан жыртабыз дагы ушул боюнча апарып эгилет, ушул боюнча кармап калынат. Жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарбай ишканасынын карамагында 5 күнөскана бар. Бул жерде гүл уругун өндүрүп, андан соң кутуларга салып өстүрүп, жерге эгүүгө чейинки процесстери жүрөт. Күнөсканада себилген ар бир гүл уругу өндүрүлгөн соң соолутпай өстүрүү талап кылынат. 1000 деген төп бул эч нерсе эмес, керек болсо 10 миңден 5 миңден ушундай эгилет ар бир сортторунан. Мисалы үчүн кайсыл жерге кандай сорт керек болот, кандай сорт көбүрөөк кетет, кандай сорт азыраак кетет. Эми болушунча аракет, болушунча баягы сепкен уругубуздун баардыгын бирин да калтырбай стаканга эгип чыгабыз. Учурда шаарда өстүрүүчү гүлдүн 60тан ашуун, ал эми бөлмө гүлдөрүнүн 100дөн ашуун түрү бар. Быйылкы жылы сырттан 3 гүлдүн жаңы сорту келди. Ошондой эле 10 миң даана тюльпан гүлү алынган. Алынып келген гүлдөрдү өстүрүп көбөйтүү негизги максат. Шаардагы гүлдөрдү бир гана шаар боюнча биздин ишкана гана шаарга гүл эгет. Башка частный гүл саткандар булар жөн эле ар бир жеке адамдар өздөрүнө сатып алат. Бирок биздин ишканадан деле жеке адамдар короосуна, үйүнө сатып ала турган болсо мүмкүнчүлүк бар толугу менен. Ал эми шаарга быйыл гүлдөр температурага карап чыгарылат. Күндүзү 22 градус ысык болсо, ал эми түнү 14-16 градуска чейин күн ысыган мезгилде шаарга гүлдөр өстүрүлүп баштайт, эгилип баштайт. Аталган гүл өстүрүүчү ишканада 20га жакын жумушчу эмгектенет. Март айынын орто ченинен баштап шаардын көчөлөрүнө гүлдөр эгиле баштайт. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.